Расмий маалыматтар боюнча 2021-жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8000ден ашык учуру катталган. Бул көрсөткүч өлкөдө балдарга жана аялдарга карата зордук зомбулуктун саны өсүп жатканынан кабар берет. Ал эми зордук зомбулуксуз 16 күн акциясы мындай көрүнүштөрдүн санын азайтуу, аларды болтурбоо максатын көздөйт. Бүгүнкү күндө коомдо көйгөй жараткан бул аялдарга жана кыздарга жасалган зордук зомбулук деп белгилеп кетсем жаңылышпайм. Себеп дегенде статистиканы алганда дагы ошо зордук зомбулукту көбүнчө жабыркагандар аялдар жана балдар. Мектеп арасындагы конкурстарды өткөрүү, тегерек столду өткөрүү, албетте кызматкерлердин деңгээлин жогортуу боюнча сабактарды, семинарларды өткөрүү болуп, ошо бүгүнкү күндө ошо бөгөт кой боюнча көптөгөн иш-чара өтүп атат. Аламүдүн районунун Лебединовка айылындагы Касымбаев атындагы номер 2 мектеп гимназиясында зордук зомбулукка каршы иш-чара өттү. Ага мектеп окуучулары, тартип сакчылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Если мы говорим об этом, үй бүлөдөгү зордук зомбулук учурдун эң көйгөйлүү маселелеринин бири болууда. Андыктан бул жөнүндө ар дайым айтып, коомчулуктун көңүлүн бурдуруу зарыл. Ар бир бала бактылуу үй бүлөдө, коопсуз өлкөдө жашоого укуктуу. Биргеликте зордук зомбулукту токтотобуз. Андыктан бул акцияга катышып жаткан бардык социалдык өнөктөштөргө ыраазычылык билдирем. Республики Нуржан Зубековну. Окуучулар тарабынан атайын концерттик программа даярдалган. Алар кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин кайдыгерлик чыгармасынан үзүндүлөрдү окушту. Эмне жетпей, баарысы бар. Жаралып калган үчүн курстон болбой, жан багып жүргөн үчүн арстан болбой. Адам бол деп жатпайбы сүйгөн жарды. Адам бол деп жатпайбы билген жанды. Я против насилия, я думаю, эта акция более нужная. Зордук зомбулук бул адамдын башка бирөө жаман кылган таасирлери, биз ушуну мындай жашообузда жоюшубуз керек. Кичинекей балдарга чоң кишилер келип кол көтөргөндө зордук болуп эсептелет болуш керек. Отношусь себя плохо. Это нельзя так делать. Если кто-то так делает, тогда его надо очень сильно наказать. Балдарга карата үйдө, мектепте зомбулукка эч качан жол берилбеши керек. Ошол себептен учурда райондогу бардык билим берүү мекемелеринде бул сыяктуу иш-чаралар өткөрүлүүдө. Аталган акция бул район алкагында, аймагында жогоруда белгиленгендей зордук зомбулук фактылары көбөйгөндүгүнө байланыштуу дагы жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда башкы ассамблея тарабынан да кабыл алынган. Бул ошол акциянын алкагында тийиштүү иш-чаралар биз тарабынан алынып барылууда. Кыргызстанда соңку жылдары кыз келиндерге жана балдарга карата зомбулук көрүнүштөрү күчөдү. Аталган акция болсо бул көйгөйгө жалпы коомчулуктун көңүлүн бурдурууга мүмкүнчүлүк түзөт. Айта кетсек, 25 ноябрда башталган өнөктүк 10 декабрда адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Автандил Бактыбеков, Рахат Батырбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.